Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Бүгін 20 мартта Баткен шаарында жаңадан құрылған Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо жана илимий комплекси пайдаланууга берилди. Анын ачылуу аземине президент Садыр Жапаров өзү катышты. Колунда эми бар чыныгы дабагер Кудайга жакын деген сөз бар. Мына ошондуктан биз дарыгерлерибизди кадырлап, сыйлап алышыбыз керек. Буюрса, бул көп тармактуу клиника миңдеген үй бүлөлөр үчүн куттуу жай, өмүр булагы боло алат деген ишеничтемин. 96 орунга арналган студенттик жатакананы курууну каржылаган чет элдик инвесторлорго, клиниканы курган куруучуларга ыраазычылыгымды айта кетейин. Мен өлкөбүздүн чеги башталган бул жаш облустагы жакшы саамалыкка куру келбей, 2 тез жардам унаасын белек катары тапшырууну туура көрдүм. Чарчы метри 5400 чарчы метрди түзгөн, сметалык баасы өзүнүн имараттын өзү гана 300 миллионго, ал эми оборудованиясы дагы 100 миллионго жакын акча каражатка курулуп, бүгүнкү күндө ушу башка республиканын аймактарында жок, бирок Баткенде ушундай бир жакшы имарат түшүп атат. Жана аны менен бирге ушул республиканын аймагында бардыгы биригип дагы 15 социалдык объект ачылууда. Аларды атап кетсек, 6 мектеп, 4 бала бакча, 2 спортзал, медициналык 2 объект ачылууда. И вот эта клиника позволит, чтобы наши студенты, ординаторы непосредственно сами работали, а наши преподаватели вахтенным методом будут приезжать сюда, профессора, доценты, консультировать всех больных, которые нуждаются в помощи. Буквально на месяц-два будут командированы профессора, которые будут здесь и оперировать, и консультировать, лечить всех больных. Параллельно наши студенты будут этому учиться. Бул окуу дарылоо жана илимий комплекси үчүн Баткен шаардык мэриясы 2021 жылы 1,25 гектар жер аянтын мөөнөтсүз пайдаланууга берген. Ал эми имараттын мезгил кутусун 2022 жылдын жай айларында президент Садыр Жапаров өзү салган.